шаарында жалпы 5 улуттун башын бириктирген Азия чөлкөмүндөгү элдердин улуттук бийлерин чагылдырган Би искусствосу 2023 фестивали старт алды. Иш-чара 16 августта жүрүш менен башталып, шаар тургундарынын көңүлүн бурган концерт менен коштолду. Мне очень понравился этот день. Бүгүнкү күн мага өзгөчө жакты. Чынын айтсам, бул сезимдерди сөз менен айтып бере албайм. Фестивалды жакшы өткөрүп алабыз деп ишенем. Башкысы барыбыз достошобуз. Все подружимся. Фестивалга келген коноктор өздөрүнүн улуттук бийлерин көргөзүшөт. Иш-чаранын максаты болсо кыргыз элинин улуттук бийлерин таңазалоо. Андыктан эл аралык би фестивалынын алкагында кыргыз элинин улуттук бийлери бийленип, концерттик программа тартууланат. Бул фестивалдын максаты ошол башка элге, дүйнө элине дагы башка мамлекеттин элдерине өзүбүздүн бийлерибизди, өзүбүздүн улутубузду, кадазалтыбызды даңазалоо бий аркылуу жана жаштарга өсүп келе жаткан муунга ушул биздин өзүбүздүн ушул бийлерибизди, улуттук бийлерибизди калыптандыруу жана Ош шаарындагы ошол биздин келген конокторго дагы Ош шаарыбыздын туризмге ылайыктуу шаар экенин белгилеп, Ош шаары ошол туризмде өнүп өсүшүнө дагы бир өзгөчө маданият аркылуу салым кошушат деген ойдобуз. Ошонун максаты уюштурулду. 19 августка чейин фестивалдын дагы башка этаптары да уюштурулат. Иш-чаранын алкагында бийчилердин жүрүшү болуп, республиканын бардык аймактарынан жана чет өлкөдөн келген кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси дагы өткөрүлөт. Ошко биз 2012 жылы осы Ош каласына келип, уйгур ансамблимен концерт бергенбиз. Ош, Жалалабад, Өзген, Токмак, Бишкек. Бул жылы экинчи ирет. Биз өтө кубанычтымыз. Рахмет айтабыз Ош башчысына. Биз осундай конок мейрамчылыкпен күтүп, биз осундай жакшы каршы алып, бизден көңүлүбүздөн өтө жакшы чыкты. Рахмет барлык оштарга, рахмет. Биз Кыргызстанга келгенибизге аябай кубанып турабыз. Алгачкы жолу келишибиз. Биз Индиядан келген катышуучуларданбыз, тагыраагы Пакистандан келдик. Биздин топ Кыргызстандагы иш-чарага, эл аралык сынакка биринчи ирет келип атабыз. Түрдүү маданий башка улуттардын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жана Орусиянын өзгөчөлүктөрү бизге өтө кызык болот. Белгилей кетсек, Би фестивалына Индиянын, Өзбекстандын, Казакстандын, Түркиянын, Орусиянын жана Кыргызстандын таланттары катышууда. Иш-чара 19 августка чейин уланат. Маданий саамалыкты Ош шаардык мэриясы менен Ош шаардык маданият башкармалыгы уюштурууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.